Эл аралык валюта фонду Кытай экономикасындагы басаңдоолор жана Россия Казакстандагы экономикалык кризис Кыргызстанга терс таасир берерин эскерткен. Ошондой эле МВФ Улуттук банкка сомдун курсун кармоо үчүн тынымсыз жүргүзүлүп жаткан интервенциялардын көлөмүн азайтууну сунуштайт. Болбосо коңшулардыкына салыштырмалуу күчтүү сом ички өндүрүүчүлөрдүн товарын атаандаштык артыкчылыгын төмөндөтөрүн эскерткен. Бирок кыргыз өндүрүүчүлөрү кымбат сомдун азабын азыр эле тартууда. Тышкы соодадагы терс сальдо тактап айтканда саткандан сатып алганы 4 эсе көп болгон кыргызстандыктардын ар бири доллардын кымбатташын ошол замат сезет. Ал эми тышкы соодадагы дисбаланс буга чейин көбүн эсе Россияда иштеген мигранттардын которуулары жана Кытай товарларын реэкспорттоо менен жабылып келген. Бирок Кыргызстан ЕСке киргени реэкспорт токтоду. Россиядагы кыйынчылыктар мигранттардын которууларын азайтты. Улуттук банк азыр сомду алтын валюталык резервдин күчү жана коммерциялык банктарга болгон талаптарды күчөтүү рычагтары менен гана кармап келе жатат. Бул рынокто сомдун жасалма тартыштыгын жаратып, обороттогу акчаны азайтып, бизнеске чоң бут тосуу болууда. Эгер жагдай ушул багытта улана турган болсо, Кыргызстандын ички өндүрүүчүлөрү экспортко чыкмак турсун, ички рыноктун өзүндөгү ордундагы Россия, Белоруссия, Казакстандык өндүрүүчүлөргө бошотуп берип, Кыргызстан толугу менен алуучулардын өлкөсүнө айланып калат. Бизнес ассоциация ЖИА Кыргызстандын экономикасын структуралык өзгөртүү сунушун коомчулукка тааныштырып, өз сунуштарын өкмөткө жолдоду. Алдагы жарым саатта Капитал командасы Кыргызстандын өнүгүү чектерин бизнес коомчулуктун сунушунун негизинде тааныштырат. Биз менен болуңуз. Кыргыз экономикасынын азыркы абалын карап көрсөк, өлкөнүн ички дүң продукту 2015-жылы 423,5 миллиард сомдон бир аз ашкан. Ошондо ар бир кыргызстандык бир жылда 74,5 миң сомдой тапкан. Көмтөрдү эске албаганда ВВП жыл ичинде 4,5% өскөн. Бирок девальвацияны эске алганда ВВП 2014-жылга салыштырмалуу өсмөк турсун төмөндөгөн. Айтмакчы, ВВП же ички дүң продукт бул жыл ичинде өлкөдө өндүрүлгөн, керектелген, экспортталган товар жана кызматтын наркы. Улуттук киреше, анын киши башына эсептелген үлүшү өлкөнүн материалдык жашоо деңгээлин көрсөт. Демек, сом менен санаганда улуттук киреше өсүүдө, бирок долларлык эсепте эффект тескери, жыйынтыгында кыргызстандыктардын жашоо турмушу начарлап жатат деген сөз. 2015-жылы тышкы соода көлөмү 5 миллиард 745 миллион доллар болду. Мурдагы жылга салыштырмалуу 24%га кыскарган. Анын 29% экспорт, 71% импорт. Терс сальдо 2 миллиард 393 миллион доллар. Тактап айтканда, Кыргызстан саткандан сатып алганы көп болгон колдонуучу өлкө. Мындай экономикалык структурада социалдык класс үчүн арзан доллардын болушу пайдалуу. Болбосо доллар кымбаттаган сайын базар баалары өсө берет. Анткени товардын көбү сырттан долларга сатылып келет. Бирок күчтүү улуттук акча кыргыз өндүрүүчүлөрүнүн товарын тышкы рынок түгүл, ички рыноктун өзүндө дагы кымбат кылып, жыйынтыгында кыргыз ишкери ошол эле Казакстан, Россия өндүрүүчүлөрү менен болгон атаандаштыкта уттурууда. Кесепетинде импорттун көлөмү барган сайын өсүп, кымбат сом биринчи бизнеске, андан кийин социалдык класска чоң сокку урат. Акыркы жылдары акырындап кыймылдап турган соода сатык аркылуу жан багып келе жаткан кыргыз экономикасы учурда туңгуйка келип такалды. Биринчиден, аймактык кризис бутка тийип, жаңы эле жанданган курулуш, туризм жана тейлөө тармактарынын ишин солгундатты. Ал эми соода менен реэкспорттун көлөмү өткөн жылдан бери эле 3 эсеге кыскарганы маалым. Эң биринчи ошо кризис сезген бул курулуш тармак болду. Себеби дегенде элдин чөнтөгүнө акчасы азыраак болгон себептен ушундай чоң квартираларды алганга мүмкүнчүлүк азайып кетти. Туризм тармагын карасак, менин оюмча былтыр өткөн жай туризм сезону да анча да болгон жок. Коңшу мамлекеттердин валютасын конуунун кетиши менен Кыргызстандын ички рыногун кара булут каптады. Орусиядагы кризистин айынан мигранттардан 30%га аз акча которулган. Кымышы менен тышкы соода көлөмү 23%га азайган. Анын ичинен 2004-жылга салыштырмалуу экспорт 13%, импорт 21%га азайган. Тышкы сооданын 41% Евразия экономикалык биримдиги менен жүргүзүлсө, анын 23% экспорт, 49% импорт. Салык кызматы 2015-жылкы милдетин 100%га аткарганын жарыялаган менен тышкы сооданын көлөмүнүн азайышынан кошумча наркка салык жана аксыздык салык пландалгандан бир топко аз топтолгон. 2015-жылдын бюджетинде кошумча наркка салык 37 миллиард эсебинде көрсөтүлсө, жыл ичинде ал 11 миллиард 200 миллион сом топтолгон. Аксыздык салык 6 миллиард сомдун ордуна жылдык отчетто 1 миллиард 600 миллион сом катары көрсөтүлгөн. Мында көрсөтүлгөндөй, Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Кыргызстан экспортко чыгуунун ордуна Орусия, Белоруссия, Казакстан жана Армениянын кардарына айланды. Атаандаштык кыла албайбызбы? Убакыт көрсөтөт. Бирок биз байкаганыбыздай азыр чынында
Белоруссиянын продукциясы басып кетип атат базарларды. Эгерде жер жемиштер боюнча десек, ошол тармакта Армения аябай катуу кетип атыптыр. Эми бул да жакшы нерсе, себеби дегенде биз кандайдыр бир ойгонуп туруп, чындыгында биз бул Евразиялык экономик биримдигинде атандыштыкка ээ болуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Тез арада чоң реформаларды кылышыбыз керек. Дүйнөлүк брендтер баасы төмөн товарлары менен кымышыга кирип, дүкөндө сатыкты күчөткөндөн кийин кийимдери жалангана базардагы сатыкка ыңгайлашкан кыргыз тигүүчүлөрүнө суроо талап азайды. Текстиль тармагынын сатуу жагын алып караганыңыздарда, мисалы үчүн Казакстан болобу, Россияда болобу, элдер базардан эч нерсе албай калышты. Көбүнчө барган сайын азыраак базардан кийим кече алып атышат. Баары жана соода борборлоруна өтүп атышат. Ал эми соода борборлорунда дүйнөгө атактуу брендтер бар. Атайын текстиль маркалары бар. Булардын базардагы текстиль базарындагы пайызы өзүнчө барган сайын өсүп баратат. Базарды азайтып, соода борбору иретке келип атат. Өзүбүздүн текстиль тармагын иретке салышыбыз керек, анан кийин ошол брендтер менен иштешүүгө барышыбыз керек. Чоң үмүт арткан айыл жана мал чарбачылардын товарлары болсо, баа тандаштыгына туруштук бере албай, ички рыноктогу ордундагы Казакстан, Белоруссия товарларына бошотуп берүүдө. Адистердин айтымында дыйкан чарбалардын ар бирине 3 гектарга жетпеген жер туура келет. Малчылардагы дыйкандарда эле майдаланып иш жүргүзгөндүктөн мурдакыдай эттин экспортеруна айлануу куру кыял дешет. Почему, допустим, белорусское молоко рентабельно в Казахстане, даже в Алмате и даже в Курдае, и скоро и у нас станет рентабельным? Казакстандын түштүгүнө сүттү экспорттойбуз деп кайра Белоруссиянын сүтүн ичип жатабыз. Бизде эмне үчүн сүт кымбат? Анткени бизде ири ферма жок. Мисалы чүйдө ар бир көчөнү машина менен кыдырып сүт топтойт. Бензинге кеткен чыгым менен заводко жеткиче эле сүттүн баасы асманга жетет. В каждом дворе в селе по 4-5 коров. И поэтому, когда наш молокозавод объезжает село, с каждого двора бира. Ишкерлер минералдык байлыктары жок эле бизнеске ыңгайлуу шарт жана мыйзамдык базаны түзүп берип, өнүгө алган өлкөлөрдү үлгү кылат. Орусия менен Казакстандагы экономикалык кырдаалдын катаалданышы Кыргызстандагы акыбалды кыйындашына гана алып келет. Экономисттердин айтымында, жылдын жыйынтыгы өткөн жылдан дагы оор болуп, соода курулуш шартынан дагы бир топ тармактар токтоп калышы күтүлөт. Бул картинадан алып караганда Кыргызстан азыр кризистин алгачкы эле фазасында. Эгер өлкө экономикасын экспортко багыттап, өндүрүштү өнүктүрүп, жаңы рыноктарды ачуу менен алектенбесе, анда экономика чөгө берет деген сөз. Бирок кризис бул чөгүү гана эмес. Эгер өкмөт экономикада структуралык өзгөртүүлөрдү жасай ала турган болсо, кризистик маал экономикалык өнүгүүнүн башталышы болуп калышы толук мүмкүн. Анткени кризис бул жол издөө мезгили. Бизнес ассоциация ЖИА кризис маалындагы өнүгүүнүн жолун издеп, Кыргызстандын 5 өнүгүү чекиттерин белгиледи. Биринчиден, Кыргызстан жөн гана айыл чарба өлкөсү эмес, органикалык азыктарды сырткы рынокко саткан өлкө болушу керек. Дал ушул органика сыяктуу 2-3 негизги экспорттук тармакты тандап алып, аны өнүктүрүү жана жылдыруу керек. Бул үчүн атайын агенттик түзүү сунушталат. Ал эми кыргыз өндүрүүчүлөрүнүн өсүүсү үчүн аларга жеткиликтүү арзан ресурстарды табуу жолдорун көрсөтүп, бизнес план жазууну үйрөтүп, бизнестин тилине окута турган чакан жана орто бизнести өнүктүрүү институту керек. Чакан жана орто бизнес тышкы керектөөчүлөрдүн чоң заказдарын алуу үчүн атайын уюшулган өндүрүш зоналарынын алдында иш алып барган оң болот. Демек, промзоналарды түзүү керек. Ал эми бизнес үчүн эң башкысы бул инфраструктура. Жолдорду оңдоо, куруу, эл аралык логистикага шарт түзүү, ГЭСтерди куруу жана башка ири инфраструктуралык долбоорлорду мамлекет жана жеке партнерлук принцибинде ишке ашыруу сунушталат. Кыргызстанда азыр инфраструктуралык проектлердин бардыгы тең мамлекеттин кепилдиги менен алынган гранттардын, тактап айтканда карыздардын эсебинен жүргүзүлөт. Демек, ар бир жолдун оңдолушу же жаңы энергетикалык долбоордун ишке ашышы менен мамлекеттин тышкы карызы өсүүдө. Анын үстүнө өкмөт начар кожоюн экенин өзү деле моюнга алат. Инфраструктурага салынган инвестициялардын көбү коррупциялык схема менен таланып, ошол эле жолдор начар салынып жатканынын айкын мисалы мурдагы долбоорлордун негизинде козголгон кылмыш иштер. Кандай альтернатива болушу мүмкүн? Бизнес коомчулук инфраструктуралык долбоорлорду мамлекет жана жеке тараптын партнерлугу принцибинде ишке ашырууну сунуштайт. Бул алды менен мамлекеттин кепилдиги менен алынган карыздардын көлөмүн азайтып, жана соңку жыйынтыктын сапаттуу болушуна кепилдик берет. Мисалга, Кыргызстандын аэропортунун азыр бир күндүк жүргүнчүлөр агымы 1,5 миң кишини түзөт дейли. Өкмөт бул көрсөткүчтү 10 миң жүргүнчүгө жеткирүүнү пландап жатат. Бул үчүн аэропорттун ички жана сырткы инфраструктурасын бир күндө 10 миң жүргүнчүнү кабыл ала тургандай кылып жакшыртуу керек. Бул үчүн керектүү болгон инвестициянын көлөмү айталы $300 миллион. Кыргыз өкмөтү азыр инфраструктуралык проектлерге керектүү болгон акчаны каржылык институттардан же башка мамлекеттерден мамлекеттин кепилдиги менен карызга алат.
Демек, мамлекеттик карыздын көлөмү өсүүдө жана ишти аткарган подрядчик компания соңку жыйынтыкка кызыктар эмес. Башка кандай жол бар? Мамлекеттик жеке өнөктөштүк. Аэропортту реконструкция кылуу сыяктуу ири долбоорлорду ишке ашырууга бир компаниянын алы келбейт. Демек, айталы 3 компания биригип консорциум же биргелешкен ишкана түзөт. Бул 3 компаниянын ар бири жаңы түзүлгөн компанияга өз инвестициясы жана салган инвестициясына жараша үлүшү менен кирет. Айталы салынган $300 миллион инвестиция өзүн 15 жылдан кийин актайт. Ал эми өз капиталын жумшаган инвестор 15% пайда табууну көздөөдө. Демек, дагы 15 жыл. Ошондо жогоруда айтылган биргелешкен компания аэропортту куруп, иштетип, андан өз пайдасын табуу үчүн аны 30 жылга толугу менен өз башкаруусуна алат. Мамлекет болсо аэропортту башкаруу укугун 30 жылга биргелешкен компанияга өткөрүп берип, ишине эч кандай тоскоолдук жаратпоого кепилдик берет. Жана эң негизгиси, мамлекет бул аралыкта башка аэропорт салбайбыз деген кепилдик бериши керек. Болбосо жүргүнчүлөрдүн агымы экинчи аэропортко жылып кетип, инвестор күтүлгөн жыйынтыкка жетпей калуу коркунучу бар. 30 жыл ичинде инвестор салган капиталын кайтарып, келишимде белгиленген пайдасын көрүп бүткөн соң, жаңыланган, жүргүнчүлөрдү кабыл алуу мүмкүнчүлүгү кеңейген аэропортту мамлекеттин балансына өткөрүп берет. Мында инвестор өз акчасын иштетип пайдасын тапты. Мамлекет болсо эч кандай карыз албастан ири инфраструктуралык проектти ишке ашыра алды. А эң негизгиси, аэропортту реконструкция кылган инвестор андан пайда табууну көздөгөндүктөн соңку жыйынтыктын сапаттуу болушуна кызыктар. Демек, Кыргызстанда азыркыдай мамлекеттин кепилдиги менен алынган инвестицияга оңдолуп жаткан жолдордун сапатына байланыштуу чыгып жаткан суроолор жана коррупциялык жагдайлар мындай долбоорлордо пайда болбойт. Мамлекет жеке тарап менен кызматташып, жолдорду оңдоп, мини-гэстерди куруп, заманбап аэропорт, оорукана куруу сыяктуу ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыра алат. Өкмөт жана бизнестин партнерлугунун бир мисалы атайын ушулган промзоналар же өндүрүш аймактарын куруу. Промзоналар майда жана чакан өндүрүштүн баарын бир аймакка топтоо менен компаниялардын операциялык чыгымдарын азайтат. Мисалга тигүүчүлөрдү алсак, ар кандай инфраструктуралык потенциалы бар компаниялар бир аймакка чогулгандан кийин алар өндүрүшкө керектүү болгон жабдуулардын баарын өздөрү сатып албастан бири-биринен арендага ала алышат. Экинчиден, сырттан келүүчү чийки затты жалпылап чоң партияда заказ берсе, баа жана логистика жагынан утушат. Ошол эле маалда сырттан чоң заказдарды алууга мүмкүн болот. Мисалга, ошол эле дүйнөлүк бренддер өндүрүштү Кыргызстанга жайгаштырам десе, биздеги 200-300 машинка менен иштеген цехтер аздык кылат. А эгер бул майда цехтер бир зонага чогулса, биргелешип чоң заказ ала алышат. Промзоналардын аркасы менен экономиканы алдыга жылдыруу жагынан Турция мисал боло алат. Бирок мындай промзоналардын болушу үчүн чакан жана орто бизнес күчтөнүүсү керек. Кыргызстанда бизнестин бул сегменти өз күчү менен калыптанып, дагы деле өзү менен өзү жашап, ошол эле маалда экономиканын негизги кыймылдаткыч күчү болуп келет. Көмүскө экономиканын көрсөткүчүн эске алганда, чакан жана орто бизнестин экономикадагы үлүшү 60%га чейин жетет деген эсептөөлөр бар. Кээде болуп калат, мына ушул бир теплицабыздан 400 килограмм болуп калат, кээде 150 килограмм. Эми орточо эсеп менен где-то 200 килограммдан 2 күндө 200 килограммдан болот. 21 жаштагы Нургазы Токтонаалы уулу 3 жылдан бери теплицада бадыраң өстүрөт. Нургазы 15 жашында Россияга иштеп кетип, акча гана топтобостон тажрыйба дагы жыйнап келген. Андан кийин партнерлору менен күнөскана бизнесин баштаган. Ошон үчүн биз эң биринчи баштаган учурда биздин оюбуз өзү башка ушу Кыргызстан, биздин климатка ылайык ушу элге дагы теплица салып берели, ушу Кыргызстан суугуна чыдамдуу жакшы теплицалар салып берели деп, анан ушул проекттерди өзүбүз жасаганбыз. Анан азыр ушул башка элдерге дагы салып берип атабыз. Мындай бир теплицанын баасы 4 миллион сом. Мында өстүрүлгөн жашылчага болсо ички рыноктун өзүндө эле жакшы суроо талап бар. Демек, экспорттук потенциалды дагы көрүп, аянтын 20 гектарга чейин кеңейтсекпи деген максат бар дейт Нургазы. Болгону Нургазыга окшоп кеңейгиси келген кыргызстандык ишкерлердин колун байлаган бул узак мөөнөттүү арзан ресурстардын жоктугу. Бир эле чакан ишкананын мисалында карап көрсөк, жылдык таза кирешеси $200 000 түзгөн ишкана ээси жакынкы 2-3 жылда жылдык кирешесин бери дегенде 2 эсеге көбөйтүүгө белсенүүдө. Бул үчүн $500 000 жабдуу алып, өндүрүштү кеңейтиши керек. Азыр Кыргызстандын шартында ишкер кайда барат? Банк. $500 000 кредитти банк 3 жылга берди дейли. Ошондо ишкер жылына банкка $200 000 төлөп турушу керек, проценти менен эсептегенде. Ал эми орточо эсеп боюнча $500 000 алынган жабдуу өзүн бери дегенде 4-5 жылда актайт. Демек, ишкер өнүгүүгө эмес, банктагы карызын жабууга гана иштеп калат. Анан калса банк күрөөсү жок, кредит бербейт. Азыр чакан жана орто бизнестин кыргыз экономикадагы үлүшү расмий статистика боюнча 40%га жетет. Бирок көмүскө экономиканы эске алганда бул көрсөткүч 60%дан ашат деген дагы эсептөөлөр бар.
Бизнестин бул сегменти ири өндүрүштөн айырмаланып өтө мобилдүү жана рентабелдүү. Андыктан канча жылдан бери нефтинин көзүн карап, ири өндүрүшкө басым жасап келген Казакстан дагы кризис шартында өз экономикасынын структурасын өзгөртүү аракетинде. Чакан жана орто бизнес Алматынын регионалдык ички дүң продукциясынын 85%-ын түптөйт. Өндүрүштүн көлөмүн сактоо үчүн, деги эле мамлекеттеги чакан жана орто бизнести колдоо үчүн 600 миллиард теңге бөлүштүрүлөт. Капиталды легалдаштыруу процедурасы кыйла жеңилдетилүүдө. Калкты иш менен камсыздоо максатында шаарга кошумча 2,7 миллиард теңге которулат. Бул менен 2000ге жакын адам ишке тартылат. Алматы биринчи кезекте бул мүмкүнчүлүктөрдү колдонушу керек, дейт Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев. Кыргызстанда болсо чакан жана орто бизнес өз алдынча бутка туруп, дээрлик өзү менен өзү болуп, ошол эле маалда өлкө экономикасынын негизги кыймылдаткыч күчү болуп келди. Бирок азыр чакан жана орто бизнес структуралык проблемаларга туш келүүдө. Акча ресурстардын жетишсиздиги аз келгенсип, коңшуларга салыштырмалуу кымбат улуттук акча ички өндүрүүчүлөр үчүн чоң сокку болууда. Эгер өкмөт азыр структуралык өзгөрүүлөргө барып, узак мөөнөттүү арзан акча ресурстарына жетүү жолдорун камсыз кылып бербесе, Кыргызстан бара-бара толугу менен колдонуучулардын өлкөсүнө айланат. Биринчиден бул жанагы Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун каражаттары бар. Экинчиден бизге деген Улуттук банктын каражаттары бар. Ошолорду биз деген түздөн-түз бизнеске кредит катарында эмес, капиталга жанагы өздүк каражатка түздөн-түз инвестиция аркылуу колдонсок болот. Бирок буга деген биздин шартта бир аз барбайт го дейм, риск алгысы келбей атышат да. А бирок биз азыркы учурда каатчылыктан чыгыш үчүн мындай рисктерди, тобокелчиликтерди биз алышыбыз керек да. Ошол эле Кыргыз Орус өнүктүрүү банкынан 10 миллион доллар өлчөмүндө баштапкы капиталды алып, ага өнүгүү фонддору жана банктардын капиталын тартуу менен фонддун уставдык капиталын 40 миллион долларга жеткирүүгө болот. Андан ары бул каражаттарды кредиттик рычагтарды колдонуу менен көбөйтүп, башкарууга 100 миллион доллар алууга болот. Эгер бул фонд 1 миллион долларга чейинки кредиттерди экспортко багытталган 500 ийгиликтүү компанияга бере турган болсо, бул компаниялардын жылдык кирешеси өсүп, мунун аркасы менен ички дүң продукту 30%га чейин камсыздоого болот. Чакан жана орто бизнести колдоо институтун түзүү бизнес ассоциация жүйө белгилеген Кыргызстандын өнүгүү чекиттеринин дагы бири. Бул институттун эң негизги функциясы бизнести окутуу жана арзан акча ресурстарына жетүү жолдорун таап берүү. Эми негизги эң бир инструмент бар, бул жана институт развития МСБ деген бул эки буттан турат, мындайча айтканда. Биринчиси бул жөнөкөй тил менен консалтинг деп айтсак болот да. Анткени ишкерлердин жетпей, эмне жетпей атат, ишкерлерибизге билим жетпей атат. Мисалы кантип бизнес план түзүш керек, маркетинговый жана рынокто кандай изилдөөлөр жүргүзгөн анда жакшы түшүнбөй атат. Кандай экспозициялар сыртта болуп атат, анда билишкен жок. Мисалы экспортто өзүнүн товарын даярдаш үчүн каяка чыгып келиш керек, эмнени үйрөнүш керек. Анан мисалы жанагы финансовый отчетность түшкөндө да көп нерсени билбей атат да. Эгер бул институт ошо ишкерлерди эң биринчиден ошол жана билим тарабынан даярдаса, адистер кереги жок, биякта ошо жана бизнестин үстүндө турган эле адам, бул эң негизинде жана ошо компания владелици болот да. Андан кийин ошо бутуна бул бизнес түшүнүп калгандан кийин, билим алгандан кийин, анан экинчи дагы жардам бере турган нерсе бул узун мөөнөттүк капитал да. Эгер ишкер ошо жана билим менен жана узун мөөнөттө каражатты чогуу алып кете турган болсо, анда бул жана жакшы иштеп аткан компанияларга көтөрүлүп кетишине аябай чоң жакшы жана платформа болот. Ошондуктан биздин айтып атканыбыз ушу институт развития МСБнын куралы биринчиден билим берсин, экинчиден узун мөөнөткө капитал берсин. Бул институт бул мамлекеттик орган болобу же мамлекеттин колдоосун алган, бирок өз алдынча иш алып барган институт болобу? Мисалы Япониянын бир мисал келтирип кетейин, Маруке деген бир программасы бар экен. Жана кичине жана орточо ишканаларга жардам берген. Мамлекет акча бере турган орган болот, бирок кайсы компанияга каражатты бериш керек, кайсы компания бул жана билимин жакшы алып келди же болбосо жана курстардан өттү, повышение квалификациядан өттү деп, аны бул бизнес коомчулук чечет экен да. Бизнес коомчулукка ошо компаниялар келип өз заявкасын берет, бизнес коомчулук жана аларды изилдейт, аларга жардам берет, бут жана немеге билимде жардам берет да. Андан кийин бир убакыт өткөндөн кийин ошо бизнес коомчулук
ушул жана рекомендация берет экен мамлекеттин банкы болсо же кредит болобу же болбосо капиталга инвестиция болобу ошентип иштейт экен биз деле ошол модельди жаңыдан чыгарбай эле Кыргызстанда колдонолу деп сунуштап жатабыз. Биринчи консалтинг, экинчиси болсо жанакыл арзан ресурстарга жетүү мүмкүнчүлүктөрүн камсыздоо деп атасыңар. Ал жерде жанакыл атайын түз инвестициялар фондун куруу боюнча сөз болуп атат. Биринчи капиталды Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан алынат деп. Эми бул канчалык реалдуу проект болушу мүмкүн? Канчалык бул нерсени ошол өкмөт колдошу мүмкүн? Эң азынан бир 15-20 компанияны даярдап, алар болсо ошол жана ээлери менен жолугуп, каякта эмне иштеп атканын, ошо пландарын үйрөнүп, анан канча каражат керек болгонун биринчи изилдеп түшүнүп келдик. Ал биринчиси. Экинчиси болсо капитал берердин алдында бул адистер көп нерсени жакшы түшүнүш керек. Анткени кредиттен айырмасы бар. Аябай рискованный инвестиция да, мындайча айтканда. Кредит берип атканда жанагы кепилчиликке залогду алып алып ошо отуруп калат го банктар. Бизде болсо түз инвестицияда залог болбогон үчүн биякта подход андан да катуураак, күчтүүрөөк болуш керек. Кичине жана орточо ишканаларын көтөрүшүн кааласак, алардын алдына биз фундамент коюп беришибиз керек да. Фундамент болсо только капитал менен курулат. Эч качан бир да бизнес кредит менен эч качан фундамент курган эмес. Эгер менин сөзүмө ишенбесеңер, азыр курулуш секторун карап көрсөңөр болот. Канча деген компания кредит менен баштап алган, өздөрүнүн капиталы жок болгон, бирок кичинекей эле кризис болуп кеттиби, же өйдө ылдый болгондон кийин көбүнчөсү банкрот болуп кетти, же токтоп калды да. Мына ошол кредитти алуу, баштапкы капиталды кредит эмес, баштапкы капиталды мамлекет тарабынан алуу мүмкүнчүлүгү канчалык бул реалдуу болушу мүмкүн? Биздин азыр мамлекеттен акча сураган деле жерибиз жок, бизге акча чыгарып бергиле деп. Мисалы азыр Кыргыз, Орус жана инвестиционный фонд бар. Мен жеке пикирим боюнча бул фонд азыр жакшы иштеген жок. 1,5 жылдан бери жана айтып кеткендей эле 300 миллион доллардан көп болсо 25 миллион алыптыр. 25 миллиондун канча инвестицияга, канчасы жана кредитке кеткен, ал да чоң суроо болуп турат. Эгер ушул акча бош турса, ошондон хотя бы эң азынан бир жана 10 же болсо 15 миллион доллар чыгарып берсе, анын үстүнө деген биз жана бизнес коомчулук биздин Кыргызстандан нары чыгып, башка жана өлкөлөргө чоң банктар менен болобу же фонддор менен жолугуп, алардан да акча алып, эң азынан бир 30-40 миллион доллардык фонд ача алмакпыз. 30-40 миллион доллардык фонд деген бир жана орточо ишкер бир 200 миң менен 500 миң доллардын тегерегинде акча керек болот. Ошондо биз эң азынан бир где-то 100 менен 200 ишкерге жардам бере алмакпыз да. 100 менен 200 ишкер бутуна туруп кетсе, анын артынан дагы башка компаниялар да келе баштамак. Ошо менен бир 5-6 жылдык мөөнөттө карасак, чоң натыйжаларга жетмекпиз. Ошон үчүн мамлекеттен азыр андай деле чоң жардам кереги жок. Эгер кыргызско-российский инвестиционный фонд бизге жардам бере алса жакшы, аяк жардам бере албаса, анда мамлекет бизге башка эшиктерди ачып берсе, калганын өзүбүз кылганга да даярбыз. Кайсы эшиктер болушу мүмкүн? Эми мисалы жана араб өлкөлөрүнө барганда биз өзүбүз жеке адамга барсак, чоң фонддор, алар биз менен сүйлөшкөнгө даяр эмес да. Бирок мамлекет кепилчилик бербесе да, өзүнүн расмий деңгээлде бизди адамдар менен тааныштырып, биякта ушундай силердин фонддоруңор бар экен, мисалы Катарга кайрылып, Кувейтке кайрылып, Сауди Арабияга кайрылып, ушундай силердин фонддоруңор бар экен, бизге жардам бергиле десе, анда бул механизм иштеп кетет да. Анткени жардам сурагандан кийин бир даяр механизм керек, даяр механизмдин концепти менен бүт кагаздарын даярдап берген биз даярбыз. Ошолордун баарын алып туруп бизди жолуктуруп берсе, анда уже иш башталмак да. Анан мисалы үчүн ошол фонд бул биринчи кезекте экспортко багытталган ишканаларды финансировать этет деп айтылып атат да. Ошол эле маалда экинчи бир кадам катары экспортту өнүктүрүү жана ошону жылдыруу боюнча агенттик түзүү деген сунушуңар келтирилат. Демек, булардын баардыгы тең бир багыт экен да. Туура айтасыңар, бул бир багытта келатат. Анткени айтып кеткендей эле биздин жанагы ишкерлер менен анан сатуучу рыноктардын ортосунда чоң чуңкур бар. Ошол чоң чуңкурдун өтүш үчүн бир көпүрө керек. Көпүрөнү болсо бизнес коомчулук өзү көтөрө албайт, муну мамлекет жардам бериш керек да. Сертификация болобу, логистика болобу. Эгер мисалы биз деген жеке ишкерлер болуп алып, азыр да Россиянын же Казакстандын же мисалы жана Ближний Востоктун супермаркеттерине барып сүйлөшүп баштасак, силер кимсиңер деп сурайт, силер кандай келип калдыңар, ишке ишенсе болобу деп. Бирок эгер мамлекет ачып берсе, ушул айтып кеткен немелерде, өлкөлөрдө аякта мамлекетке көбүрөөк ишенич болот да. Анткени бизден жана түзмө-түз супермаркеттерге чыкпай, балким аяктагы агентство по привлечению инвестиций или продажи деген өздөрүнүн бир ошондой соответствующий жана немелер бар, госоргандар бар. Ошо госорган катары жолду ачып берсе, анда биз менен сүйлөшкөн оңоюраак болот да. А бизнес жалгыз эле барып алып, азыр да общий стратегия болбой атат. Ар ким мисалы бирөө азыр айтып кетейин, жана сухофрукты менен иштеп атышат, бирөө болсо бал менен иштеп атат, анан бирөө биз плацента менен да иштеп бар экен да, жана
жана аттын плацентасын чыгарып алып Японияга сатып аткандар да бар экен. Ар ким ар кандай барып атат, бирок уже баарын чогултуп туруп, мисалы биздин приоритет азыр бул 2-3 эле отрасль, ошо менен иштейли деген бир багыт болуп атат. Ошол багытты биз мамлекеттен сурап атабыз. Демек бул жерде эми ошол тышкы рынок буга чейин эч качан изилденбегендигинде болот да проблема. Ооба, эң биринчиден ошо тышкы рынок жакшы изилдебегенден, экинчиден болсо кандай ошо жана шарттарды жана кандай суроолорду ошо тышкы рынок бизге көтөрүп атат жана кандай жана шарттарды түзөт да жакшы түшүнгөн жокпуз. Ал эми өлкөнүн экспорттук потенциалы жөнүндө айтканда, чачырай бербестен приоритеттүү 2-3 гана тармакты тандап алуу керек дейт бизнес коомчулук. Анын бири катары органикалык азыктарды өндүрүү белгиленет. Мунун эң негизги артыкчылыгы Россия, Казакстан, Белоруссия, ошол эле Кытай менен бир атаандаштык чөйрөгө кирбестен өз нугун табууда. Тактап айтканда, массалык продуктларды баар өндүрөт жана анын атаандаштык артыкчылыгы көлөмү менен аныкталат. Кыргызстан болсо санга эмес, сапатка басым жасап, органикалык азыктарды сатып жегенге алы келген сатып алуучулардын ортодон жогору сегментине багыт алса болот. Кыргызстандын жер фондунун 28% 5,5 мың гектары айыл чарба жери. Алда статистикалык маалыматтарга таянсак, жыл сайын 0,15%га кыскарып жатат. Ал эми Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөшүбүз Казакстанда жер фондунун 81%-ын 200 миллиондон ашы гектарын айыл чарба жери түзөт. Белоруссиянын 41, Орусиянын 30% жери айыл чарбага ылайыкташкан. Мындан улам Кыргызстан чакан жеринде Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөштөрү менен атаандаша тургандай көлөмдө жана наркта айыл чарба товарларын чыгара албайт. У нас мало земли, у нас очень много гор, и, будем говорить, неразвитая, будем говорить, технологическая составляющая сельскохозяйства. В этих условиях чем надо заниматься? В первую очередь трудоемкими видами продукции. Трудоемкие виды продукции – это овощи, это фрукты. Ишкерлер дыйкан фермерлерге өзгөчө жолду сунуштайт. Алардын айтымында Евразия экономикалык биримдигинин аймагында гана эмес, дүйнөдө учурда талап жогору болгон органикалык продукцияларды өндүрүү керек. Белгилүү болгондой, Европа биримдиги 1991 жылы органикалык товарлардын стандартын иштеп чыккан. Жапония, Америка ага 2000 жылдары өтүшкөн. Учурда Кыргызстандан пахта, баткендин өрүгү жана ысык көлдүн дарылык багыттагы чөп жара органика катары Европага экспорттолууда. Андан сырткары жаңгак, кара өрүк, фасолду химиялык кошулмасы жок, табигый товар катары таануутуу аракети жүрүүдө. Бүгүнкү 10 аймак түздүк да, бул Кыргызстан боюнча. Азыр ошол 10 аймакта 22 айыл камтылган. Анан ал ошол органикалык аймакта баягы чечим чыккандан кийин ал жерде фермерлер бар, органикалык фермер болбойт. Алар өздөрүнүн процедурасы бар, баягы агротехнологияны, органикалык агротехнологияны сакташ керек, ошо менен жерди тазалаш керек. Органикада биринчи кезекте жер кыртышына талап коюлат. Химиялык жер семирткичтерге тыюу салынып, жалаң органикалык заттар менен жерди байытууга болот. Мында биринчи жылдары түшүм аз алынганы менен адистердин айтымында кийинки жылдары түшүмдүүлүк 2 эсеге көбөйөт. Кыргызстан боюнча жалпы аянттын 0,5%-не жакыны сертификатталган органикалык продукция өндүрүлгөн жерде. Ошондой эле мал чарбасындагы бардык продукцияларды өткөрсөк болот. Бирок ал үчүн талаптар эмне? Талаптар биринчиден жайытыбызды дагы таза коргошубуз керек. Ар кандай баягы саранчадан, башкалардан коргойбуз деп химикат чачылып атпайбы? Аны мал жеп атат. Андан сырткары вакцинациянын химиялык түрлөрү бар, ошолордон сакташыбыз керек. Органикалык товардын көбөлүгүн алуу үчүн кыргыз ишкерлери азыр Швейцария жана Туркиянын лабораторияларына кайрылууда. Ошо синтетикалык жасалма, искусственный жасалган жер семирткичтерди пайдаланбаш керек. Экинчиден, өзүнүн биздин дыйкандын чарбалар пайдаланып аткан үрөн, урук ГМОдон таза болуш керек. Бизде ошол жагынан проблема бар. Себеби бизде ГМОну аныктай турган лабораториябыз жок койсо да. Бар, бирок алар азыркы жаңы чыккан ГМОнун түрлөрүн аныктай алышпайт. Органикалык товарлардын наркы башка айыл чарба товарларына караганда дүйнөдө 20-40%га кымбат турат. Учурда органикалык айыл чарбасы жөнүндө мыйзам долбоору даярдалып жатат. Ага ылайык Кыргызстандын бүтүндөй районуна органикалык аймак макамын ыйгарып, зыяндуу өндүрүштөн коргоо сунушталат. Бул Capital командасы даярдаган аптанын экономикалык абзору болду. Capital'дын орусча чыгарылышы менен 4-күнү кечки саат 8:25-те кесиптешим Айсулу Текинбаева тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ошондой эле экономика, бизнес, финансы темаларындагы кызыктуу макалалар 3W Чекит, Capital Чекит KG сайтында. Баш багууну унутпаңыз.
ишиңизге ийгилик.